Koçkor rayonunun orta aylarındагы бул көпүрөнүн пайдаланууга берилишинен аралык дээрлиги 30 чакырымга кыскара отурат. Ошентип, ушул кезгелери аркасыздан ашык жол баскан ортоктор ашыкча түйшүктөрүн арылышып, 5-10 мүнөткө жетпей Бишкек, Кочкор, Чаек негизги трассасына коштуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту. Чындыгында республиканын коргоо министрлигинин аскердик 5 көпүрөсүнүн бир бөлүгүндө кыйын кырдаал дагы кыйрага созмак. Ал эми мындай белекке жетине ашпаган жергиликтүү эл жалпы узундугу 7 чакырым жолду өздөрү чабышып, баш аягы 3 миллион сомдук жумуштарды бүткөрүшкөн. Ушу элдин өзүнүн чогулткан акчасы 120 миң акча болду. Ал жерден Кочкор райондук кошмо жыйындарынын төрагасы Курткаев Таала Исмаиловичтин өз жанынан 380 миң сом чыгылды. Андан сырткары Орток айылында ушу сыртта жашаган атуулдары 18 миң сом акча чогултуп беришкен. Айылдык кеңештин депутаттары 20 миң сом берди, өкмөт 10 миң сом берди. Көп түкүрсө көл демекчи жол жана көпүрө куруу дээрлик 7 айга созулуп, ага ортоктордун ичерисинен чоңуна чейин бири калбай катышышты. Аларга атайын адистер жетекчилик кылышып, бардык чеңдер пайдаланылган жолдун сапаты күмөн саноону жаратпайт. Жолун көрүп кыссака бар деген. Бул өзү жол ата-бабабыздын чапкан жолдору. Бизге ортокко келчү эмес көпчүлүгү. Анткен себеби жол жаман деп келчү эмес. Эми келе баштады. Мына ушундай албан ийгиликтердин ээлеринен болушкан ортоктор эми өз күчтөрү менен айыл ичине түнкү шамдарды орнотууга белсенишүүдө. Ага делинген каражат эч кала чогулткандыктан бул жумуштар жаңы жыл алдында аякталмакчы. Кийинкиси быйыл тутумуна Орток айылы кирген Кочкор районунда айрыкча ички жолдордун жаңыртылышы жалпысын жарпын жазып, бир кездегидей жол азабын тартуу токтотулду. 8 километр былтыр өткөн, быйыл 11 километр жолубуз бүттү. Кочкордун ичи айыл өкмөткө карагандыктан ушу Кочкор районунун борбору болгондон кийин мен 2 көчөнү, Исакиев көчөсүн, Айтбаев көчөсүн эмдиги жылкыга планга киргизип, ошол эле учурда ушул жол ДЭУнун балансында жок. Ушул боюнча Канат Камбарович губернатор аркылуу кат жазып, өкмөткө кат жолдодук. Буюрса эмдиги жылы ушул жолду баланска киргизип, андан тышкары Кочкордун ички көчөсүнөн 2 узун көчөнү асфальтка киргизип атабыз буюрса. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1 канал, Кочкор району.